Жайкы эс алуу күндөрүн пайдалуу өткөрүү максатында окуучулар китепканага тез-тезден келип турушат. Мында окуп, жаккан чыгармасын талкуулап, кезде китебин үйгө алып жөнөшөт. Бул китепкана 2021-жылдын декабрь айында ачылып, имараттын ичинде электрондук жана окуу залы, абонемент жана китеп сактоочу бир нече жай бар. Учурда китепканада 6000ге жакын ар кандай тилде жана жанрдагы китептер сакталат. Биздин окуучулар, жаштар ушул китеп окууга жаңыдан кайра көңүл буруп, китепке аралаша баштаган учурда бизде китепкана үчүн имараттын жоктугу бизди аябай тынчтандырды. Ошол учурда биздин айылга жаңы өкмөт, Молдосалиев автандил деген жаңы өкмөт келип иштей баштаган. Долбоор бирге жасалы, бирге иштейли, айылды өнүктүрөлү деген максатта мага кайрылды. Анан мен биринчи эле баягы долбоорум даяр болуп жүргөн ушул китепкананын зарылдыгын, ошо китепкананы өткөрө албай жүрөм, жер маселеси чечилбей атат деп айтсам, анан ошол айыл өкмөтүбүз аябай аракет кылып, айылдагы жерлердин баарын ревизиялап, карап чыгып, анан жер маселесин чечип берди. Китепкана эки айылдын ортосунда жайгашкандыктан, ага оттук жана казан куйган айылдарынын эли келип китеп алат. Окурмандар үчүн көркөм жана чет элдик адабияттар, балдар үчүн кызыктуу жомоктор, гезит, журналдар бар. Бул китепкана жаңы ачылганы, ушу китепкананын жаңы имараты ачылганы окурмандары абдан көп болду. Келип кетүүнүн саны деп өзүнчө бөлүнөт да, катыштын саны башкача айтканда ошол да абдан көбөйдү. Бул китепкана ошо декабрда ачылган, ошондон баштап эле декабрдын жыйынтыгы бүткөндөн кийин январдан баштап ошону алганда окурмандын саны 405ке жетти. Ал эми катыштын саны 1351 келип кетүүнүн саны болот да. Бул эми бир келген окурман кийинки күнү да келет, же болбосо бир күндө 2 жолу келет, ошонун баары каттала берет да, келип катыштын саны болуп кире берет, ошол абдан көп. Бул оттук айылын гана тейлебестен биз бул коңшу айыл, казан куйган айылын да ошо тейлейбиз. Аякта окурмандар келгенде да аларга жок дей албайбыз, китепти беребиз. Бияктан отуруп окуп кетишет, залы абдан кенен болгондуктан, же болбосо үйлөрүнө бир жумага берилет. Өкмөттүк эмес Эле Тайым деген НПОмдун аркасы менен маалыматтык борбор ачып, семинар, тренингтерден алып келген материалдардын баарын, керектүү материалдарды коюп, ушу жаштар, айылдын элдери окуп, маалымат алып, турмуш тиричилигине пайдалансын деген максатта бала бакчанын имаратында өткөрүп жүргөнбүз да. Бирок бала бакчалар ачылып, аяка балдар бара баштагандан баштап бизге такыр имарат жок болуп, бала бакчадан чыгарылдык. Анан ошондуктан китепкана салдыруу биринчи менин максатым болду. Ал үчүн долбоор жасап алып, даяр долбоорумду көп уюмдарга алып бардым. Имараттын курулушуна Мыскал Байгазиева 200 000 сом өздүк салым кошкон. Долбоорду Арис колго алып, куруу иштери үчүн 4 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн. Бирок ал каражат курулуш иштерине жетпей калгандыктан, Мыскал Байгазиева Дүйнөлүк банкка кошумча акча каражаты тууралуу долбоор жазып кайрылган. Дүйнөлүк банк долбоорду колдоп 2 миллион сом акча которгонун айтат. Арис колдогон 4 миллион сомго. Бирок ошо да жетпей калып, анан Всемирный банкка дагы баягы жетпегени тууралуу долбоорго жардам сураганбыз. Анан бүткүл Дүйнөлүк банктагы 2 миллион акча бөлүп берип, ошентип 4 миллионго каралды. Анын ичинен өстүк салым дегенде болот экен. Өстүк салымды мен балдарым менен 200 000 сом өстүк салым коштум. Ошентип мондай жакшынакай заманбап китепкана салынды. Элеттик депутат китепканага окурмандарды тартуу максатында ар түрдүү сынактарды да уюштуруп келет. Китепканада семинарлар, ар кандай конкурстар өткөрүлүп атат. Конкурстар ушу китеп окууга балдарды тартуу, кызыктыруу максатында, ошондой эле ата-энелердин дагы балдарынын китеп окуусуна көңүл буруп, тарбия маселесин дагы камтуу максатында бирге окуйбуз, атам, апам жана мен деген конкурстар өткөрүлдү. Анан мындай конкурстар дагы болуп турса экен деп кызыккандар көп, мен дагы улантабыз.
1500 калкы бар Оттук айылында буга чейин китепкананын жоктугунан айыл эли коңшу айылдын китепканасына барууга аргасыз болушчу. Элеттик депутат салдырган китепканада учурда 6000ге жакын китептер жана 400ге жакын окурман бар. Китепкана USAID жана бир адамдан бир китеп долбоорунун алкагында жаңы китептер менен толукталып турат.